Салам радиосунда жаңылыктар. Арооңуздар Салам медиасынын көрүүчүлөрү жана Салам радиосунун угармандары, назарыңыздарда жаңылыктар. Аны мен Жорой Кубанычбек алып барам. Баткен шаарынын Кызыл жол кварталына асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Баткен шаарынын Кызыл жол кварталынын Назаров көчөсүнүн 800 метр аралыгы 700 метр кеңдикте асфальт алып жатат. Бул тууралуу шаардык бийликтен билдирди. Асфальт төшөө иштерине жергиликтүү бюджеттен 8 миллион сомдон ашуун каражат жумшалган. Азыр асфальт төшөө жумуштарына байланыштуу бул көчө убактылуу жабык жана 8 декабрдан жолду пайдаланууга берилет деп жазылат маалыматта. Кадамжайда 30 гектар жер жана 23 турак үй сел кооптуулугунан коргоого алынды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Кадамжай районунун Халмион айыл өкмөтүнүн Эргенек участкасында габион торчолору орнотулуп, толугу менен бүткөрүлдү. Жалпысынан 150 дана габион торчо орнотулуп, аталган участкада 23 турак үйдөн сырткары 30 гектар айыл чарба жер аянты жана 100 метр ички чарбалык жол сел коркунучунан коргоого алынды деп айтылат маалыматта. Баткенде 60,6 миллион сомдук гранттын эсебинен 30 долбоор каржыланды. Баткен облусу боюнча үстүбүздөгү жылдын 11 айына карата дем берүүчү гранттардын эсебинен 60,6 миллион сом суммасындагы 30 долбоор каржыланган. Бул тууралуу Финансы министрлигинин басма сөз кызматынан билдирет. Маалыматка ылайык, алар 6 мектепке 10,3 миллион сом, 17 инженердик коммуникациялык инфраструктуралык объектилерге 37,1 миллион сом, 4 маданий маанидеги объектиге 9 миллион сом, 2 бала бакчага 3,5 миллион сом жумшалды. Кадамжайда жана Кызылкыяда милицияларга салык кызматы ККМ аппараты тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Бул тууралуу облустук милициядан билдирди. Маалыматка караганда, Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн жыйындар өтүлүүчү залында райондук салык кызматынын өкүлдөрү бөлүмдүн өздүк курамына ККМ аппараттарынын колдонуу тартибин жана жарандарга түшүндүрүү иштерин биргеликте жүргүзүү багытында түшүндүрмөлөрдү берди. Ошондой эле Кызылкыя шаарындагы салык кызматынын кызматкерлери учурда маселе болуп жаткан кассалык көзөмөлдөө машиналарынын колдонуудагы артыкчылыктары тууралуу түшүндүрүү иштерин өткөрдү. Өздүк курамга салык кызматкерлери тарабынан жасалган видео тасма коюлуп, милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрүнө салык кызматкерлери менен биргеликте соодагерлерге түшүндүрүү иштери жүргүзүүсү боюнча тапшырмалар колго алынды. Баткен районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамы майыптыгы бар жарандардан кабар алып, күнүмдүк жумушта колдонулуучу азык-түлүктөрдү тапшырышты. Куткаруучулар бул демилгени 3 декабр майыптыгы бар жарандардын күнүнө карата аларга колдоо көрсөтүүнү жыл сайын улантып келишет. Сиздер бүгүнкү алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин саламыңыз түз болсун.